Тарбиялык сабак. 10-Б класс. Мугалими Бердиева Бурулай. Сабактын тиби. Жаңы материалды өздөштүрүү. Сабактын усулу. Интерактивдүү ыкма. Сабактын жабдылышы. План-конспект, сүрөттөр, макеттер жана техникалык каражаттар. Сабактын темасы. Жолдо жүрүүнүн эрежеси. Сабактын максаты. Биринчи, жолдо жүрүүнүн эрежелерин билүүнүн жана сактоонун маанисин түшүнө аласыңар. Экинчи, билим, билгичтик, көндүмдөрүңөрдү өнүктүрө аласыңар. Үчүнчү, адептүүлүккө, көчөдө өзүн тартиптүү алып жүрүүгө жана улууларды урматтоого тарбияланасыңар. Балдар, мен бүгүнкү сабакта силердин баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Быйтыкчага окшоп, силер да жылмайып койгула. Азаматсыңар, балдар. Сабактагы алтын эрежелер менен таанышабыз. Биринчи, бири-бирибизди көңүл коюп угабыз. Экинчи, сабакка активдүү катышабыз. Үчүнчү, сабакка кечикпей келебиз. Анда, балдар, баарыңар даяр болсоңор, сабакты баштайбыз. Жолдо жүрүүнүн эрежелери. Кийин эл аралык конвенциялардын жол кыймылы жана жол белгилери менен сигналдары жөнүндөгү нормаларын, мамлекеттик стандарттардын талаптарын эске алуу менен жолдо жүрүүнүн жаңы эрежелери түзүлүп, ал 1973-жылдын 1-январынан СССРдин бардык жеринде колдонула баштаган. Жол белгилери жана көрсөткүчтөрү жолдо жүрүүчүлөргө, унаа айдоочу жана жөө жүрүүчүлөр, жолдо жүрүү шарты, жүрүү маршруту жөнүндө маалымат берүүчү белгилер жана жазуулар. Алар белгилүү түстө, формада жана чоңдукта жасалып, көчөнүн, жолдун, магистралдын боюна, жүрүү багытынын оң жагына балдар орнотулат экен. Эми сүрөткө көңүл бурабыз. Сол каптал менен өтүү, балдар. Жашыл багыт бул туура деген түшүндүрөт экен. Ал эми кызыл багыт туура эмес. Алдынан өтүү, экинчи сүрөткө көңүл бурабыз. Бул дагы кызыл багыт туура эмес экен. Үчүнчү, оң капталы менен өтүү. Кызыл багыт туура эмес, жашыл багыт туура. Төртүнчү сүрөт, аркасынан өтүү. Булар дагы кызыл багыт экөө тең туура эмес экен, балдар. Автомобиль кыймылы боюнча Париж конвенциясында 1909-жылы 4 жолдун кесилиши, темир жол кесилиши, ийри буйру жол, өңгүл-дөңгүл жол, эскертүүчү белгиси бар алгачкы жол белгилери жана көрсөткүчтөрү жөнүндө макулдашуу кабыл алынган. Кийинки конвенцияларда улам толукталып, Венадагы жол белгилери жана көрсөткүчтөрү жөнүндө конвенциялардын 1968-жылы, ал эми Женевадагы европалык макулдашуулардын 1971-жылы талабына ылайык мамлекеттик стандарт иштелип чыккан. Ага ылайык 4 топко бириктирилет экен. Эскертүүчү белгилер, балдар, өзүңөр сүрөттө көрүп турасыңар. Тыюу салуучу белгилер, милдеттендирүүчү, нускоочу белгилер, кээде кошумча кабарлоочу белгилер орнотулушу мүмкүн экен, балдар. Эскертүү белгилери мына өзүңөр көрүп тургандай эле 3 бурчтук формада кызыл түс менен белгиленип берилет. Мисал келтирип көрөлү. Шлагбаумду темир жол өткөөлү, биринчи сүрөт. Үчүнчү сүрөт, окшош жолдорду кесип өтүү, балдар. Андан кийин таш кулоочу жер карасаңар, ушул жерде эскертүү белгилер. Бул белгилер аралыктан коюлуп, атайын эскертип турат экен, балдар. Ал эми бул сүрөткө көңүл бурсак, балдар. Автомобиль жана бул жакта канаттуулар өтүп жатат экен, балдар. Мындайча айтканда, жөө жүрүүчү жолдон өтүп жатат экен, Кийинки сүрөттө, балдар, жолдон өтөөрдө сөзсүз токтош керек. Жолду шашпай өткүлө. Мында балада чуркабай басып өтүшү зарыл. Балдар, ар дайым жолдо жүргөндө эки жакты карап алаңдабай, акырын, шашпай
жолду карап өтүү зарыл экен. Эми тыюу салуучу белгилер кандай болот? Алар ак түс менен белгиленип, чети кызыл түстө болот экен. Булар тыюу салуучу белгилер болуп эсептелет. Кээ бирлерин таанышып көрөбүз. Кирүүгө тыюу салынат. Жүрүүгө тыюу салынат. Мотоцикл жүрбөйт. Көрдүңөрбү балдар? Бийиктик чеги, жүк чеги бул жерде баарыны көрсөтүп койгон экен, атайын белгилер менен. Ал эми бул сүрөттө балдар мектептерде атайын милициянын жаш жардамчыларынан куралган. Булар окуучу балдардан туруп ар дайым иш-чараларды өткөрүп турушат экен. Артыкчылык белгилер кандай болот экен? Бул жол кыймылынын эрежелери 2018-жылы чыгарылган китепте атайын ушундай белгилер жазылган. Артыкчылык белгилерге кайсылар кирет? Негизги жол жана анын бүтүшү балдар мына. Сары түс ичинде кара менен белгиленген. Эгерде ошол негизги жол бүткөн болсо, үстүнөн кара сызык менен сызып коюшат экен. Каптал жол менен кесилишүү. Каптал жолдун кошулушу. Эгерде үч бурчтук болуп, ичинде боштук болсо, бул жол бер деген түшүндүрөт балдар. Ал эми стоп деген жазуу токтобой өтүүгө тыюу салынат деп турат. Кийинки сүрөттө каршы кыймыл артыкчылыкка ээ деген түшүндүрөт экен. Каршы кыймылга караганда артыкчылыкка ээ. Көрдүңөрбү балдар? Артыкчылык белгилер ушундай болот экен. Ал эми бул эмненин сүрөтү балдар? Бул биздин баарыбызга эле белгилүү болгондой, орус тилинде же болбосо светофор, кыргыз тилинде үч жарык дегенди түшүндүрөт экен, Эми ушул үч жарыкка карата мен силерге кыскача ыр айтып берейин. Бурчундагы көчөнүн карай жүрүңүз мамыны. Мына жашыл жарык өчтү да, жанды кызыл жарыгы. Кызыл жарык токто дейт, сары жарык даярдан. Жашыл жарык өтө бер, бирок сак бол аярдан, деп айтылган экен, балдар. Сергектикке үйрөтөт, светофордун жарыгы, кесилиштен өткөрүп, кадырлайлы карыны. Көрдүңөрбү балдар? Биздин үч жарыгыбыз кызыл, жашыл жана сары түстө болот экен, Жөн жүрбөй жолтоо кылгандарга тыюу салынат, үлгү көрсөткөндөргө уруксат кылынат дейт. Көрдүңөрбү? Ушундай светофор бизге ар дайым жолдо биздин коопсуздугубуз үчүн жардам берет экен, балдар. Жолдо жүрүүнүн эрежелери дейт. Азыркы Кыргыз Республикасынын аймагында жол кыймылын жөнгө салуучу негизги документ Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1999-жылдын 4-августундагы номер 421 токтомунда бекитилген. Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын эрежелери 1999-жылдын 1-сентябрынан колдонулат. Ал эми 2009-жылдын 3-мартында ага өзгөртүүлөр киргизилип, 2009-жылдын 1-апрелинен мыйзамдуу түрдө күчүнө кирген экен, балдар. Мына бул сүрөттө бизге белгилүү болгон эле актан светофордун алдында светофор аны менен бирге турат. Себеби жолдо машина бар экен. Ар дайым мектеп көңүл бургула мектеп окуучулар дейт, мектептерге жакын жерлерге ушундай белгилер балдар орнотулат экен. Айыл жана шаар ичинде ылдамдыкты 40-тан жогору ашырбоо керек, балдар. Ал эми бул сүрөттө бизде атайын жол кыймылынын коопсуздугу боюнча инспектор ушундай маалыматтарды жеткирип турат экен, балдар. Айрып таануу белгилери кандай болот экен? Сүрөттө кээ бирлерин тааныштырып кетем. Мисалы, ийнеленген дөңгөлөк, балдарды ташуу, ири өлчөмдөгү жүк, коркунучтуу жүк. Көрдүңөрбү, балдар? Врач, майып деп атайын белгилер болот экен. Бул белгилер машинанын унаанын арт жагына коюлат экен, салонго. Мына балдар, бүгүн силер менен жолдо жүрүүнүн эрежелери жөнүндө маалыматтарды алдык. Эми өзүңөрдү текшергиле. Балдар, эскертүүчү белгилерди атап бергиле. Үч жарык жөнүндө эмнелерди айтып бере аласыңар? Баарыбыз үйгө тапшырманы дептерге жазабыз. Жол белгилери боюнча макеттерден жасап келебиз. Анда балдар, сабак түшүнүктүү болгон болсо баарыңар саламатта баргыла.